Айкөл Манастын эстелигинин алдына Реформа партиясынын жана Мекен ынтымагы партиясынын өкүлдөрү чогулууда. Ал эми Агуй тарапта Социал-демократтар партиясы жана ошондой эле Мекенчил партиясынын өкүлдөрү келген. Азыр мына Мекенчил партиясы менен Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү дагы бул жактан Агуй тараптан Алото аянтын көздөй бара жатышат. Жалпы азыр учурда аянтка келген адамдардын болжолдуу саны 200дөн ашып калганын көрүүгө болууда. Бул жактан өзүңүздөр көргөндөй чын эле адамдардын канча саны бар экенин видеодон байкап көрсөңүздөр болот. С вами что творилось по всей стране, что творилось в городе, но это уже, вы знаете, никаких больше рамок я не вижу закона. Поэтому, что я сегодня хотела бы сказать. Первое. Партия социал-демократов мы также не признаем легитимные выборы в Чугурку-Кенесу 2020 года. Эти выборы не